Жалпыңыздарга ассаламу алейкум. Нуркей YouTube каналынын көрүүчүлөрү, мандуу күнүңүздөр менен. Бүгүн буюрса 10 март, 3 число 2024 жыл Бишкек убактысы боюнча түшкү саат 12:30 болду. Борбор калабыз Бишкектен жалпыңыздарга салам айтабыз. Тагыраагы Риом автоунаа базарындабыз биз. Тондар, кече мен өзүм бошой албай калып, кече дагы Кореядан 18 күн дегенде биздин Супер Экспресс контейнерибиз келип түштү. Балдар буюрса ошол видеону тартып, бул видеонун аягында көрсөңүздөр болот. Kia Carnival, Kia Sportage келди, Sonata LF келди и Kia Kasem келди. Kia Kasem 2.4 гибрид мотор. Sonata LF боюнча продажада. Москвада Гуламиддин деген жаллабаттык биздин бир катталуучубуз акча салган. Нур ушул акчаны иштет, пайдасын экөөбүз теңге бөлүп, кичине болсо дагы 1 сомубуз 2 сом боло берсин деген ой максатта ошол Sonata LF'ти ошол Гуламиддин акабызга алдырганбыз. Буюрса Sonata LF продажада. Бул жерде сүрөтүнү коюп коебуз. Анан мага WhatsAppка байланышка чыксаңыздар, мен сиздерге толук Кореяда тартылган талшын амерден өткөн видеосун таштап берем. Азыр ошо Горгайде СФХда турат. Сизе бер, сөзүң билбейт. Жакшы ден салык. Медер авто. Бизде группада админ болуп турат. Ишен деген инибиз, акасы. Так, машиналар боюнча туугандар. Буюрса LF продажада 17 рестайлинг туугандар. Рестайлинг болгондо жанагы фарынын алдыңкы фарлары да момдай күйөт бул жактары. И арткы плафондору дагы баягындай LED лампа болот. Тегерек LED лампа, берки простой эмес. Ошондой туугандар, буюрса толук видеосун таштап берем. Анан берки машиналар боюнча, Кореядан келген унаалар боюнча. Азыр күн жылып, бир аз сатуучулардын манайы жакшы. Азыр мен өзүм по факту көрүп атам. Кичине майдалап жаан жаап атат Бишкекте. Азыркы учурда бул видео буюрса мына 1-2 саат, 1,5 саат мурда эле тартылып атат сиздерге. Анан бул жерде баалар боюнча мен кичине базар кыймылдап калды. Негизи мындай да, соода болсо настроение жакшы болот го. Мына менин лицомдон эле байкасаңыздар болот да. Ушундай туугандар. Анан биздин ушул мекендештер, ушул машина алып сатам деген туугандар болуп калса, келиңиздер кызматташууга чакырабыз. Буюрса жакынкы күндөрү бир жакшы жаңылыктар бар, анын баарын сиздер менен бөлүшөбүз. Иншалла эртеңден баштап орозону жакшы ушул Алла Таалам Куранда, сүннөт аяттарында кандай тартиптер менен жазган болсо, ошондой тартипте ушундай орозону кармап тутуп бүтүрүп алгандан кийин буюрса жакшы жаңылыктар бар. Бул албетте ушул биздин авто сүйүүчүлөр үчүн өтө жагымдуу кабар. Андыктан биз менен бирге болуп биздин каналга катталганды унутпаңыздар. Машина менен иштейбиз деген туугандар биздин кызматтан пайдаланыңыздар, же болбосо өзүңүздөр үчүн алдырып айдайм десеңиздер дагы биз буюрса колдон келишинче жакшы машиналарды алдырып берүүгө аракет кылып атабыз. Биздин контейнерлерибиз дагы 15-20 күнүн ичинде келип атат. Өзүңүздөр жогоруда видеонун дагы көрүп атасыздар. Мен ал жакта ушул WhatsApp'тан, группамдан качан чыккан, качан жүктөлгөн, анын баарын сиздерге ачык айкын көргөзүп бергенге аракет кылып атам. Колдон келишинче. Мен жашырган эч нерсем жок. Биз дайым эл мененбиз, элдин кызматындабыз. Жогорудагы машиналар боюнча кандай болбосун базар баасынан 1000-1,5-2000 долларга чейин арзан келди. Аны буюрса Нурлан деген байкебиз алган Kia Carnival'ды, Sportage'ти Мирлан деген акебиз алган, Kia Kasem'ди Жыргал деген акебиз алган, анан Sonata LF боюнча туугандар. Буюрса музыканын коштоосунда көрсөңүздөр болот. Анан мен өзүм болбой калып, ошол балдар түшүрүп, эртең растамошканы кылып, растамошка боюнча дагы эртең видео съемка болот. Ушундай. Барыңыздарга ийгилик. Биздин видеолорду калтырбай көрүп аткан биздин авто сүйүүчүлөргө ден соолук, оорубаңыздар, биздин кызматтан пайдаланыңыздар. Ассаламу алейкум достор. Бүгүн 9 март. Кудай буюрса биз Түштүк Кореядан контейнерибиз келди. Контейнерлерди Нурмбет акенин атына чыгарды эле. Биз кызматтын көрүнүшүбүз 19 күн дегенде келди. Составта мына 4-3 машина, бирөөсү чыкты. Касем. Азыр бу жерде балдар карайдаган балдар эки контейнерди бирден чыгып аткан себептен тиякты чыгара коелу деп атышат да. Биздикин да чыгара алышат, тиякты чыгара алышат. Ушундай болуп атат ситуация. Ошол туугандар, Нурмбет ака
akaga kishini vaqtida aqlingizga çok rahmat. Buyursa zakaz beringizlar, Nurmat aka bilan ishlashni boshlaymiz. Bu benemez, sen de geles, canıma da var, sen bana da var, sen de geles. Bu benemez, canıma da var, sen bana da var. Bu benemez, sen de geles, canıma da var, sen bana da var. Seni görsem yürek soğur sırrımı, yürütmeyim canıma da var, dökülerin sen bana var. Seni görsem yürek soğur sırrımı, yürütmeyim canıma da var, dökülerin sen bana var. Yürek akılda tındamaydı, börek şanda kalmaydı. Özünde oylamay bir günnet seçilgin, muhabbatta sınalmay ötürme bir gün. Özünde oylamay bir günnet seçilgin, muhabbatta sınalmay ötürme bir gün. Seni görsem yürek soğur sırrımı, yürütmeyim canıma da var, dökülerim sen bana var. Seni görsem yürek soğur sırrımı, yürütmeyim canıma da var, dökülerim sen bana var. Gereğimiz benim azalanma, deyip ayıt uğraşamam aralanma. Bu menimiz oylağandadır şu gediğinim, külümdesin dem tabamı dedim oyan. Xudoy buyursa biz buna vakillarga mashinani topshirdik. Assalomu alaykum. Mashinani sotib oldingiz sizga? Omon esingiz qaydangizda? Xudoy ursa keldi mashinalar. Aldık qo'lga. Rahmat. O'sha Nurmat akani kanaliga qatnamizlar. Assalomu alaykum.